Азыр Кыргызстанда да кредитим бар. Кыргыз мигранттары Золотая коронага албаган кредити үчүн карыз болуп калды. Грузия президенти чет элдик агенттер мыйзамына вето коюорун айтты. Түркияда президенттик шайлоого Эрдогандын башка атаандашынын аты аталды. Францияда пенсия реформасына каршы болгон миллиондон ашуун киши көчөгө чыкты. Балтика деңизиндеги түндүк агым түтүктөрүн жардыруунун артында кимдер турат? Бишкекте аял укуктарын коргоо жөө жүрүшү өттү. Апта ичиндеги дүйнөдөгү, Борбор Азиядагы жана Кыргызстандагы маанилүү кабарлар топтомун мен Нурайда Жекшенова айтып берем. Медиа Хабтын YouTube каналына катталып, лайк басып, пикириңизди калтырыңыз. Орусияда Борбор Азиялык жүздөгөн мигранттар телефон чылуундарынан жапа чеккенин «Настоящее время» телеканалы кабарлады. Сөз албаган насыя үчүн илинген карыз тууралуу болуп жатат. Мигранттар Золотая корона акча которуу тиркемесин үйүнө акча которууга колдонуп жүрүшкөн. Бир күнү эле аларга алдамчылар чалып, өздөрүн банк кызматкери катары тааныштырышат. Кардардын фамилиясын айтып, Золотая коронадагы акча которууларын айтып беришет. Андан кийин алардан телефонго келген тастыктоочу кодду жөнөтүүнү суранат. Кодду жөнөткөндөн кийин алар приложенияны ачпай турууну өтүнүшөт. Андан кийин алынган кредит жабырлануучунун эсебине түшүп, кайра дароо башка эсепке которулуп кетет. Ошентип карыз илинип калат. Ошентип мигранттар карызды төлөмөр болуп калат. Мигранттын бири анын атынан 100 000 рубль насыя алынып калганын, жогорку пайызы менен бул сумма 250 000 болуп кеткенин айтып берген. Алдамчылардан жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар да көп. Жабырлануучулар алардын жеке маалыматтарын шылуундар кайдан алганына жооп таппай бара. Золотая корона болсо жеке маалыматтар алар аркылуу жайылган эмес деп ишендирүүдө. Москвада Золотая коронага байланыштуу алдамчылык боюнча милицияга бир топ кыргыз мигранты арыз жазган. Азырынча тергөө кызматы бул боюнча маалымат бере элек. Азыр Кыргызстанда да кредитим бар. У меня и так был кредит в Кыргызстане. Из-за того, что я не могла его выплатить, я приехала сюда на заработки. Теперь и здесь на меня повесили кредит. Как я его платить буду? У меня 3-я стадия рака. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили 7 мартта АКШдагы жолугушууларын токтотуп, Нью-Йорктогу эркиндик статуясынын астында туруп, кайрылуу жасоого аргасыз болду. Анткени ошол маалда Тбилисинин көчөлөрүндө чет элдик тыңчы мыйзамына каршы чыккандар полиция менен кагылышты. Президент Грузия өзүнүн келечегин Европа менен көрүп жатканын айтып, бул келечекте тартып алууга эч кимге жол бербей турганын айтты. Зурабишвили чет элдик тыңчы мыйзамына вето коюорун белгилеп, демонстранттарды колдоду. Грузия парламенти 7 мартта чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Добуш берүү масштабтуу нааразычылык акциялары менен коштолуп, ага миңдеген демонстранттар катышты. Шейшемби күнү кечинде парламенттин алдына спецназ суу аткычтар менен элди кууп, көздөн жаш агызуучу газ колдонушту. Грузиянын ички иштер министрлиги Тбилисидеги акцияда 66 адам кармалганын жана аларга милицияга каршылык көрсөтүү жана майда бейбаштык боюнча айып тагылганын билдирди. Түркиядагы 6 партиядан турган оппозициялык альянс Республикалык элдик партиясынын төрагасы 74 жаштагы Кемаль Кылычдароглууну президенттикке талапкер катары тандады. Кылычдароглуу 1983 жылдан бери ар кандай мамлекеттик кызматтарда иштеген. 2002 жылы Стамбулда депутат болуп шайланган. Республикалык элдик партияны 2010 жылдан бери жетектеп келет. Режеп Тайип Эрдогандын башка атаандашы Кылычдароглуу бийликке келсе, өлкөгө парламенттик башкарууну орнотуп, демократияны кайтарып, президенттин ыйгарым укуктарын кыскартууну көздөйт. Мындан тышкары элдик альянс инфляция менен күрөшүүнү, өлкөнүн Борбордук банкынын көз карандысыздыгын калыбына келтирүүнү жана Түркиянын Европа биримдигине мүчөлүк жолун улантууну пландоодо. Түркияны дээрлик 20 жыл бою башкарган Эрдоган 2018 жылы президенттик ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жетишкен. Экономикалык каатчылык жана жер титирөө миңдеген курулуштун кыйрашы Эрдогандын бийлигине болгон нааразычылыкты күчөттү. Анткени Түркиядагы зилзала 45 000ден ашуун адамдын өмүрүн алды. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун эсеби боюнча жер титирөө 100 миллиарддан ашык чыгым алып келди. Түркияда президенттик шайлоо 14 майда өтөт. Францияда миллиондон ашуун киши пенсияга чыгуу курагын жогорулатууга нааразы болуп көчөгө чыкты. Париж, Нант, Рен жана Лион шаарларында митингчилер полиция менен кагылышты. Анда полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, айрым катышуучуларды кармады.
Улуттук каршылык акциясына коомдук транспорт кызматкерлери, электриктер, мугалимдер жана башка мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле студенттер да катышты. Эммануэль Макрондун демилгеси менен өлкөдө пенсия курагы 62ден 64 жашка жогорулатылып жатат. Президент француздар көбүрөөк иштеши керек деп эсептейт. Бирок жарандар татыктуу карылыкты талап кылууда. Алар пенсияга канчалык кеч чыкса, ошончолук карылыктын ырахатын көрбөй калабыз деп жатышат. Митингчилер климаттын өзгөрүшү жана иштин оордугу адамдардын жашоо узактыгын ансыз да кыскартып жатат деген жүйөнү келтирүүдө. Нааразычылык акциялардан улам бардык нефтини өндүрүп иштетүүчү заводдордо бензин жеткирүү токтоду жана коомдук транспорт иштебей, көптөгөн мектептер жабылды. Алгач пенсия реформасына каршы профсоюздар бириккен. Нааразычылык акциялары жыл башынан бери эле өтүп атат. Францияда акыркы жолу пенсияга чыгуунун курагы 2011-жылы жогорулаган. Нью-Йорк Таймс: Балтика деңизиндеги түндүк агым газ куурларындагы жардыруунун артында кимдер турарын өз булактарына таянып жазды. Америкалык гезит жарылууну Украинага жан тарткан топ уюштурду деп маалымдайт. Бул топко украиналыктардан сырткары башка да өлкөнүн жарандары киргени айтылды. Бирок басылма аларда Владимир Зеленский бул акциядан кабары болбогону же уюштурганы тууралуу эч кандай далилдер жоктугун баса белгиледи. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Стокгольмдогу жыйын алдында бул биздин иш аракетибиз эмес деп билдирди. Таймс гезитинин айтымында, жардырууларды америкалыктар, орустар же поляктар жасаган эмес, диверсияны өкмөт менен байланышы жок жеке адамдар уюштурган. Өз кезегинде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков теракттын аткаруучулары коомчулуктун көңүлүн буруп жатышат. Жалпыга маамдоо каражаттары алдын ала сүйлөшүп жасап жатышканы көрүнүп эле турат деп билдирген. Өткөн жылдын сентябрь айында Орусиянын экспорттук газ куурлары түндүк агым 1 жана түндүк агым 2 дароо жарылып кеткен. Жарылуу Швециянын аймагында болгон. Германия, Дания жана Швеция атайлап жардырууну жокко чыгарган эмес. Орус президенти Владимир Путин газ куурундагы жарылууну террордук акт деп билдирген. Түндүк агымдар орус газын Европага Украинанын аймагын айланып өтүп сатууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок газ куурлары санкциялардан жана жарылуудан улам түндүк агымдардын иши жанданган эмес. 8 мартта Бишкекте кыз келиндердин укуктарын коргоого чакырган жүрүш болду. Марштын катышуучулары спорт ордосунан тартып, Уркуя Салиеванын эстелигине чейин аялдардын эркиндигин камсыздап, зордук зомбулуктан коргоону талап кылган плакаттарды көтөрүп алып, жөө басып өтүштү. Аялдардын укугу үчүн жүрүштү Бишкек феминисттик демилгелери уюму уюштурду. Марш башталгандан бүткөнгө чейин коопсуздукту милиция камсыздады. Акцияга 200дөй киши катышты. Марштын аягында уюштуруучулар бийликке зөөкүрлөрдү жазалап, сот жообуна тартуу, өлкө боюнча кризистик борборлорду ачуу, жалгыз бой энелерге таттыктуу алимент төлөп берүү, балдарга карата зомбулукту токтотуу, саясатта гендердик теңчиликти камсыздоо сыяктуу талаптарды койду. Ал арада Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы энелердин өлүмүнүн көбөйүшүн, кыздардын окуу жайлардан чыгарып салуу жана жашы жете электердин турмушка чыгуусун мисал келтирип, бүткүл дүйнөдө аялдардын укуктары тебеленип, коркунучка кептелип жатканын айтты. Башкачы Оганстандагы аялдар жана кыздар коомдук турмуштан четтетилгенин баса белгилеп, көптөгөн жерлерде аялдардын сексуалдык жана репродуктивдүү укуктары тебеленип жатканын кошумчалады. Ал аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчилик барган сайын сакталбай жатканын, эл аралык коомчулук акыркы 10 жылдыкта жетишилген жакшы жыйынтыктар жоголуп бара жатканын жана мындай темп менен улана берсе, гендердик теңчиликке 300 жылдан кийин гана жетишет деп билдирди. Апта ичиндеги маанилүү кабарлар топтомушулар болду. Апта аягында кайрадан көрүшкөнчө.